ошо чанаштын ичине жылан түшүп кетип, куруттан отравление болду деп мага жагат ушул жер. Мен мисалы Карабалтада үйүбүз бар. Ага караганда бияк жакшы. Кызыккандар биздин жашоо турмушта. Аябай вагондорду сүрөткө тартышып, трасса боюна мал кармаганга уруксат жок деп атышат. Ошодон бир кичирээк баланы коюп кетти. Баары эле куруттарын ар ким таза саткысы келет. Кымызды деле ар ким таза саткысы келет. Солото YouTube каналы бүгүн Сусамыр жергесинде өзүңүздөр жакшы билгендей эле бул жакта кымызын дагы, курутун дагы сатып эмгектенген айы менен биргеликте кызыктуу маек курганга аракет жасайбыз. Алардын жумушунун жеңил жактары, оор жактары, андан сырткары ушул жолдогу болгон окуялар тууралуу кененирээк айтып бермекчи. Аныкдан биз менен болгонду унутпаңыздар. Ал эми биз дагы да болсо Жети Дубанын өзгөчө кооз жерлерин, андан сырткары мыкты ишкер айымдарын дагы тартканга даярбыз. Аныкдан биздин дарекет жазыңыздар. Биз сиздерди күтөбүз. Саламатсыздарбы? Биз эми ушу Сусамырда мен 9 жыл болду ушул жерге келгениме. Ошол жерде курут сатып иштейм. Өзүбүз уйсайбыз. Элден курут алып. Биз 3,5 миллионго жеттик. Биз бардык жердебиз. Күн сайын болгон аракетибизди жумшап келебиз. Жашооңуздарды ыңгайлуу кылыш үчүн, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратыш үчүн, мыкты болуш үчүн, сиздерге кубаныч тартуулаш үчүн. Биз бирге өсүп өнүгүүдөбүз. Ар дайым чогубуз. Сиздердин О. Ошо бир сом болсо да тиричилик кылабыз. Сүзмө куябыз, сармай жасайбыз. Чөөгө куруп жасайбыз, клиенттерге сатабыз. Ар жак бир жактан келгендер, туристтер, Оштон келгендер алышат. Биздин кылган кызматыбыз ушул жерде толтура кишилер турат. Баары эле булардан эмеге чейин. Бүт баары эле ошо тирлик кылышат, мына бес ашат. Биздин экологический таза куруттарыбыз, кымыздарыбыз да таза. Баарыбыз ушу жайлоочулукту майдан баштайбыз. Майда балдар школго тараганда келип, кымыздарын сатып, куруттарын сатып, тирлик кылып, балдарына кийим-кече кылып, кышкы продукциясын дайындап кетишет. Октябрда кетишет, сентябрда кетишет. Ошо биздин жашоо тиричилик ушундай. Анан трасса боюнда турабыз. Машиналар көп өтөт эми бул жерде. Ар кошкондор өтөт. Айже мисалы сиздер кайсыл айылдан келдиңиз? Биз өзүбүз Сусамыр айылынан келдик. Тил жерде Сусамыр МЖС айылынан келдик. Могу жердегилер бүт эле Сусамыр МЖС. Бияктагылар деле бүт ошо Сусамыр МЖС. Мында сырттан киши келбейт. Башкалар келгенине уруксат бербейсиздерби же кандай? Башкалар келгенге өзүбүзгө эле, анан башкалар келебиз деп деле эме кылышпайт. Бирок эми арабызда чүйдү малдар бар, бирок алар келип эле жайлап кетишет. Мындай трасса боюна курут сатышпайт. Биздин Сусамырлыктар бүт эле. Өзүңүз Сусамырга турмушка чыккансызбы же? Мен өзүм жумгалдыкмын. Жумгалдын Кызарт айылында жаңырык мектебин бүтүргөм. Анан ушул жака келип турмушка чыккам. 2 кызым бар. Ушул жакта турабыз. Ошо өзүбүз ошо айылда турчубуз. Анан ушул жака соода саттык менен эле келип алек болуп калдык. Сиздерки деле майдан октябрга чейин эле? Жок, мен кышы жайы турам. Кышында от жагабыз, кадимкидей эле курут сатабыз. Эми айылга барсаң жумуш жок. Анан бул жерде өзүбүзгө бир сом болсо да ошо кредит алабыз, акча тыйын төлөмөй басмай турмай дегендерибиз көп болот кыргызды каштойда. Ошолорубузду жабабыз. Ушул жер менен эле мен мисалы тапкан ташаганын баары эле ушул жер. Алганыбыз бергенибиздин баары эле ушул жерден болот. Эми баягы бир күнү соода өйдө болот, бир күн ылдый болот. Бирок чыдаш керек. Келгениме бирок 9 жыл болду. Бул жерден 8-9 жыл болгондор бар. 20 жыл болгондор бар. Жакшы, эми аны эмне аласыз? Биздин суук өзүбүзгө эме да.
жагат да коюп көп калдык. Негизи эле көпчүлүк эле айтып коюшат го, курутуна дагы уну кошуп коюшат. Жок Кошот деп. андай жок. Болобу анча? Эми андайлар болушу ыктымал, анан ар ким жок, андай жок. Баары эле куруттарын ар ким таза саткысы келет, кымызды деле ар ким таза саткысы келет. Баары эле таза, мисалычы. Эми бизде кыштоолор эме жайлоолордон алып келинет. Мисалы менден чыккандар бар, өзүм клиентим жайлоолордон жасап алып келет. Балдардын школго кийим кылабыз же баланча кылабыз дешип, ошолордун курутун алабыз. Ошондойлор көп болот. Анан мындай унсун бизде кошулбайт. Эми башка жакта кошкондур дагы айтышат, кошот депчи, анан бизде Сусамырда он курут жок. Менин билишим боюнча дагы бир маалымат бар. Кымыз ичебиз деп бир үй бүлө кымыз ичишип. Ал көп жыл мурун болгон, ал Ушундай сыяктуу окуялардан билсеңиз айтып берсеңиз. андай сыяктуу окуяны чала була укканбыз, өтмөк жактан болгон дейт. Ошо чанаштын ичине жылан түшүп кетип, анан ошо уусун чачыраткандан кийин ошо семья эметилген дейт да. Ага көп жыл болду. Андан кийин кымыздан отравление болгон, куруттан отравление болду деп биз уккан жокпуз. Баары эле таза кымыздан деле андай эме жок. Жакшы да. Күнү түнү дебей дал ушул жолдун жээгинде жашоо, эми же 9 жылдан бери көптөгөн окуяларга күбө болсоңуз керек. Болдук, эми бул жерде авария көп болот, машиналар коюшат, кээ бирөөлөр бусулат. Эми ар кандай эмелер болот, эми водитель болгондон кийин эми кышында өзгөчө болот, бусулуп калышат, эмелери жарылат. Келишет, анан үйгө суу сурайт, жылыткыч сурашат. Беребиз, ошо кышы менен жалгыз ошодо турабыз, бирок кышында водительдерге көп эле жардам беребиз. Булардын баары кетип калат. Булардын баары кетет. Вагондорго да көз болуп калып калабыз, чыгып. Кышы менен калабыз да биз эмичи. Мисалы үчүн ысык көл жергесине бараткан учурда бир 20-30 метрден кийин эле камералар бар да. Ооба. Бул жакта камера чындыгында жок. Бар. Жок. Алыс коюлган. Анан айтып атпайсызбы, анантип авария болушкан, жанашкалар болот деп. Эсиңизде калган окуялар менен бөлүшсөңүз, эң эсиңизде. Эми эсибизде калганда ошодон бир кичирээк баланы коюп кетти. Могул биздин берки беттен аркы эметке, ошол жерге эме болдук, бир эле авария болду. Анан байынчырак тети аркада болду. Башка мындай биздин туштан авария болгон жок. Ошо эки эле болду. Авария болгонуна 5-6 жыл болуп кетти. Бирок машина сашына биздин туштан коюшкан жок. Ошо байынчырак аркадан коюлду, анан көп жыл болду бул жерден. Анткени баласын өзү кармай албай анан артка чыгып кеткенден эметилди. Жолусу андай катуу авария болгон жок. Өйдөтөн ылдыйтан болуп атат. Мындай угуп атабыз да, эми аныча биздин туштан авария жок. Кээде же тажап кеткен учурлар болобу? Эми ушинтип эле суукта отура бербей, эми мага эме да, эми мага жагат ушул жер. Мен мисалы Кара-Балтада үйүбүз бар. Анда бияк жакшы. Мен айылга көп барчумун, азыр барбайм айылга деле. Мага мисалы ушул жерим жагат. Ушул жерде соода кылып, эл менен сүйлөшүп, эме кылганым мага өзүмө жагат. Мен өзүм эметем да, эми. Көбүнчө туристтер деп калдыңыз, кайсы жактагылар көп келет? Ар кайсы жерден келет. Мисалы кайсы жактан? Мисалы эмеден келишет. Эмеден келишти. Таппай калбадым. Индустар келди, андан эмелер келишти. Келишет ошол туш тараптан. Көбүнчө алардын кызыккандары эмнелери же? Анын кызыккандары биздин жашоо турмушта. Аябай вагондорду сүрөткө тартышып, эме кылышып, анан кымыздардан ичип, куруттан 1-2ден жешип, ошо жайлоочулукту, могу биздин эмелерибизди кызыгышат да. Сонун жер депчи, таза аба, суусу жакшы дешип. Ошого кызыгышат көбү. Канын боюнчачы же минтип дагы коюшат, ой бул Сусамырдагылар болсо, бир үй бээни байлап алышат, бирок 5-6 боз үйдөн кымыз сатып беришет депчи. Жок, эми бир үй бээни байганы менен бизге негизи трасса боюна мал кармаганга уруксат жок деп атышат. Анткени трасса боюна мал салып чыгып, коюлуп, союлуп калат деп бизге быйыл ошондой келип атат. Вагондорду артка жылдыргыла деген келип атат. Анан негизи биздин трасса боюна турганга негизи чын алыстыкта турушубуз керек болчу. Коопчулук, кандай машина өтөт, кандай авария болот, бизге чын коркобуз. Биз деле бала бакырга чуркап чыгат. Анан негизи малдар деле ошондой, анан көп эле жайлоочулуктан. Жайлоочулуктан алып келишет кадимкидей эле. 100 литр, 200 литр, 300 литрлеп. Ушул тегеректин баары эле сатып алышат. Анан баарыбыз мал алып келип алсак, бул жерге мал батпайт.
анан арпага кирет тигине тежерде арпа көрүнүп турат. Анан ошон үчүн бизге көп эметпейт. Мына мынтип эле бир экиден желе кармайт, тигине жерде бирөө кармайт, ар жакта ушинтип түшөт. Биз өзүбүз негизи кармабайбыз. Мен мисалы алып эле сатам. Жакшы. Эче ийгиликтерди каалайлы анда. Ушундай суук болсо дагы, шамал болсок да биз өзүбүз да чыдабай калдык. Ушундай суукка чыдап, эл үчүн жакшы бир бул да болсо чоң эмгек жердик. Бар болуңуздар, ден соолук болуңуз. Жалпы көрөрмандарга, өзүңүздүн алуучуларыңыздарга жакшы бир каалоо тилек менен маегиңизди жынчыктайлы. Не дейсиз, ушул жердеги жүргүнчүлөргө ак жол, жакшылык, ар бир семьяга тынччылык, элибизде тынччылык болсун. Ушундай ар ким өзүбүздүн жашообузга ыраазыбыз. Ушундай сулукта турганыбызга, өзүбүзгө, элибизге тынччылык болсо баары болот, эми калганычы. Анан ошо жүргүнчүлөргө, курут алгандарга баарына ошо ден соолук, ак жол, эчтеке баягы эме болбосун, жамандык болбосун, эми ушуп жакшы аман эсен эле жолдо жүрө беришсин. Ар бири өз тиричиликтерин кылып атышат.